Бир жуманын маанилүү жана орчундуу окуяларын баяндаган Жума баян аналитикалык программасы. Саламатсыздарбы? Студияда сиздер менен мен Шеке Сатыбалдыева. Алгач бүгүнкү берүүбүздөн кыскача. Министрлердин чет өлкөлөргө иш сапарлары. Ырак мамлекеттерге барып, алар өлкө кызыкчылыгын коргоодобу же жакындары менен саякат жасашуудабы? Атка минерлердин тизгинин тартуу керек, антпесе өлкө туңгуйка кептирет. Кадр маселеси боюнча коомдук ишмердин маеги. Өлкөнүн көзгө басар баалуу кадр эсептелинген Токон Мамытов эл өкүлдөрүнүн колдоосун арзыды. Акыйкатчылык кызматка туура тандоо болдубу? Кароосуз калган балдардын сырдуу каникулу. Окуянын чоо жайы тууралуу материал. Мамлекеттин атынан ишенип, чет жактарга барган атка минерлер ишенимден кетүүдө. Өткөн аптада экономика министринин кеңешчиси менен социалдык өнүгүү министринин орун басары Түштүк Кореяга окууга барып, бири окууну таштап жеке маселеси менен кетсе, дагы бири иш сапарынын соңунда көпчүлүктүн көңүлүн бурган чуулгандуу окуянын күнөөкөрүнө айланды. Бул коомчулукта жарыя болгон көмүскө көрүнүштөрдүн бир чети гана. Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденовага байланыштуу чуулгандуу окуянын аягы басыла электе министр жана анын дагы бир орун басарына тийиштүү жагдайды эл өкүлү Аида Касымалиева Жогорку кеңештин комитеттик жыйынында ачыктады. Министрдин үй бүлөсү жана жакындары менен чет өлкөлөргө саякаттоосу коомчулукта уудуу жаратып, көпчүлүктүн сынына да кабылды. Бул окуянын чын бышыгы, саякаттар мамлекеттин каражатынабы же өз чөнтөгүнөн коротулганбы, аны тийиштүү тармак териштирет. Бирок министрликтин тегерегиндеги окуя тууралуу пикирлер кийинки сюжетте. Түштүк Кореянын Сеул шаарынан мас абалында учак отуруп, каттандын учуусуна тоскоолдук жаратты делген эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденовага байланыштуу чуулуу окуя аягына чыга элек жатып, аталган министрликтеги бул сыяктуу көмүскө көрүнүштөр жалгыз эместиги жуманын башында Жогорку кеңештин комитетинде айтылды. Чет өлкөлөрдөн эл аралык уюмдардан министрликтин катардагы адистерине келген чакырууларга министр анын орун басарлары барып керек болсо эмгек өргүү учурунда дипломатиялык паспорт колдонулбашы керек деген талапка карабай, аны пайдаланган жагдайларды эл өкүлү Аида Касымалиева көтөрдү. Калктын аялуу катмарына келген каражаттарды кайра мамлекет мезгили келгенде кайтаруу керектиги тууралуу маселени кабыргасынан койду. Эл аралык уюмдардан Кыргызстанга көп эле акча келет. Алардын көбүн биз кайтарышыбыз керек процент мененчи. Алар балдарга келет, жакыр үй бүлөлөргө келет. Эң жакыр катмарларга келет. Министрдин же алардын туугандарын чет өлкөгө чыгышын каржылоого жумшалбашы керек бул акчалар. Мамлекеттин эсебиненби же эл аралык уюмдардын чакыруусунун шылтоосу мененби Айтор жакындары менен чет жактарга байма-бай саякаттоо социалдык өнүгүү министрдин көнүмүш адатына айланган. Бул маселе боюнча азырынча тийиштүү органдар териштирүү жүргүзүп аягына чыга элек экен. Бирок эл өкүлү Аида Касымалиева да министр айым Таалайкүл Исахунованын канча өлкөгө кайсы күнү ким менен барган тууралуу маалымат болгондуктан тизмектеп айтып берди. 2-8 февраль 2017 жыл ошолдо чет өлкөгө Сауд Аравияга чыгышканбы? Үй бүлөсү менен. Текшерип туруп жооп берем. Швейцария июнь 2017 жыл министр күйөөсү жана баласы командировка за счет МТСР. Бирок министр баргандагы ошол семинарвы бир иш чарага катышкан эмес. Барып самолеттон эле кетип калган. Швейцариядагы өкүлүбүз, элчиликтин өкүлү катышкан ошол иш чарага. Буну да текшерип берсеңиздер. Ошондой эле Ырак өлкөлөргө болгон министрдин сапары уланып, өткөн жылдын 6-10 ноябрында АКШга күйөөсү жана 2 баласы менен барып, андан ары 13-15 ноябрда Аргентинага учуп кеткени маалымдалды. Бул үчүн өкмөт башчы уруксат берген эмес, бирок министр эмгек өрүүгө чыгып кетиптир. Чет жактардан келген чакыруулар көбүнесе социалдык өнүгүү тармагынын катардагы адистерин окутуу, билимин өркүндөтүүгө багытталса, тың чыкма жетекчи орун басарлар өздөрүн жаздырып алмайы да бар экен. Санкт-Петербург 16-18 ноябрь тоже премьердин уруксаты жок, отпуск алган. Эмне кечке отпуск ала береби? Чет өлкөгө чыгыш үчүн. Эмне себептен ар бир чет өлкөгө чыкканда отпуск алат министр? Лондон 22-28 июль 2018 жыл күйөөсү жана баласы менен чогуу. Июль 2017 жыл специалисттин ордуна зам министр барган. Турин, Италия. Апрель-май 2018 жыл Дүйнөлүк банктын кредиттик каржынын эсебинен зам министр барган. Бирок биз тарап өзү төлөш керек эле. Дүйнөлүк банк эмнеге төлөп берген? Суранышкан. Бул арада аталган ведомство министр орун басары Лунара Мамытованын иш сапарлары тууралуу маалымат таратып, анда 2016 жылдын 15 ноябрында кызматка келсе, Мамытова 3 ирет гана чет өлкөгө барган тууралуу айтылган.
2017 жылы 18-29 сентябрга чейин Италиянын Турин шаарына барып, эл аралык эмгек уюмунун академиясынын социалдык коргоо боюнча 7-чи отурумуна катышкан. 2018 жылы 30 апрелден 11 майга чейин АКШда социалдык коргоонун түйүндөрү боюнча негизги курска катышкан. Белгилей кетүүчү нерсе, жогоруда көрсөтүлгөн иш-чараларга министрликке расмий түрдө Лунара Мамытованын атына чакыруу түшкөн эмес. Бардык чыгымдар чакырган тарап тарабынан төлөнгөн. Депутат Аида Касмалиева айткандай, ал Хайнан аралына дипломаттык паспорту менен барганы чындыкка туура келбейт. Себеби Лунара Мамытова бул сапары үчүн дипломаттык паспортун колдонгон эмес. Ошондой эле бул сапар эмгек өргөөсү учурунда жеке каражаттарынын эсебинен ишке ашкан. Бул көрүнүш бир министрликтин ичиндеги жагдайдын ачыкка калкып чыгып жатканы, бирок серепчилер маселени тийиштүү органдар кылдат текшерип, эгер чын эле министр Таалайкүл Исахунова мамлекеттин каражатынан үй бүлөсү үчүн ошончо чыгым коротуп жаткан болсо, кылмыш ишин козгоо керек дешет. Эгер андай фактор болсо, эсептөө палата аркылуу аны көрсөтсө, албетте ал негизи башкы прокуратура тарабынан кылмыш ишти козголсо болот. Бул кылмыш иш, бул административдик иш эмес. Себеби ушул мамлекеттик чөнтөктөн алып эле, республикалык бюджеттин каражатты алып эле, өздөрүнүн жеке, мындай айткандай, үй бүлө мүчөлөрүнүн эс алууну, жол кирешин каржылап калса, албетте бул негизи кылмыш иш катары эсептелет. Бир канча жыл мамлекеттик жогорку кызматтарда иштеп, өкмөт башчылыкка чейин көтөрүлгөн коомдук ишмер Амангелди Муралиев ошончо жылдык ишмердүүлүгүндө Малайзиянын премьер-министринин чакыруусу менен барган иш сапарында гана жубайын ээрчитип барганын айтат. Анда дагы протоколго ылайык баары мыйзам чегин ишке ашыптыр. Албетте, чет өлкөгө сапарлардын эрежеге ылайык бир канча жолдору бар. Атка минерлер кызматтык сапар болсо, сөзсүз өзүнүн жогорку турган жетекчиси менен макулдашуу керек дейт. Командировкага чыкса, аны дайыма макулдашыш керек. Эми үчүн биринчи министри менен, же министр болсо анда өкмөт башчысы менен. Эми үчүн дегенде ошондой регламент бар өкмөттө. Болуш керек, болбосо. Маселен, мен иштеп жүргөндө, мен көп жыл министр болуп иштедим, өкмөт башчы болуп иштедим. Мен дайыма уруксат алып, анан кийин кетчүбүз. Ошондой эле иш сапардын жыйынтыгы боюнча келгенден кийин кагаз түрүндө отчет берип, кандай сүйлөшүүлөр болуп, жыйынтыктары тууралуу маалымат айтылуусу кажет. Чет өлкөлүк сапарлар үчүн ар бир министрлик, ведомстводо өзүнүн сметасы, эсеп кысабы, чектөөлөр бар. Ал эми чет жака үй бүлөсү менен өкмөт башчыны чанда чакырса, министрлердики дээрлик жок койсо экен. Өз алдынча барганды коомдук ишмер эң баштык деп сыпаттайт. Үй бүлөсү менен чакырса, чанда эле чакырат. Өзгөчө мына жогорку деңгээлдеги кызматкерлерди чакырат. Маселен, премьер-министрди чакырса, аерде өзүнүн протоколу болот. Протоколсуз жөн эле баягы мына мен аялымды, балдарымды алып алам десе, ал эми эң баштык. Ыракы болобу, жаңкы мамлекетпи Айтор сыртка чыккан соң баскан турган жатакана тамак ашка оңбогондой каражат коротулары белгилүү. Мындай ири чыгымды өз чөнтөгүнөн эмес, мамлекеттик бюджеттин сарптоо чыккынчыл катары бааланат. Мындан улам жогорку кызматта турган соң эл көзүндө болоорун сезип, ар бир баскан кадамын көзөмөлгө алуу керек дейт Амангелди Муралиев. Эми контролдойт деген сөзсүз милдеттелген эмес да. Тышкы иштер министрлигин жетектеп, тармактын ысык суугун жакшы билген экс-министр, учурдагы депутат Руслан Казакбаев да тышкы мамиле, эл аралык саясат жөнүндө мыкты билгендердин бири. Чет жака барууну саякат деп кабыл алган атка минерлер жок эместигин төгүнгө чыгарбайт. Болгону шарт жагдай ар түрдүү. Иш сапарлардын тартиптери да ар кандай экендигин белгилейт. Болуп өткөн окуялар качан гана иликтемейин, бир тараптуу пикирди кармануу кыйын деген эл өкүлү ар бир визиттин жемиштүү же натыйжасыз болуусу чиновниктерден да көз каранды экендигин айтат. Башкы прокуратура тарабынан, улуттук коопсуздук комитети тарабынан болобу илденип, анан иликтенип, анда жоопко тартылыш керек. Бирок эми анын бардыгына факт керек, далилдеш керек. Биздин кызматкерлер баягы мас болуп калыптыр, же болбосо барып алып өзүнүн жана эле жеке иши менен кетип калыптыр деп атпайлыкпы? Эми бул эми моралдык жоопкерчиликке тартыла турган иштер да. Эми андайлар себеп дегенде биздин мамлекетте эле болбойт. Ошону туура айтыш керек. Ал Америкада деле болуп атат, өнүккөн мамлекеттерде деле болуп атат. Андайлар эми алардын эң чоң жазасы сөзсүз түрдө жумуштан кетиш керек дейм. Андайларга мамлекеттик кызматта орун жок деп ойлойм мен. Депутаттар бир ооздон коомчулуктун сынына кабылган окуя тууралуу өз пикирлерин айтышып, эгер чындыгы такталса, жоопкерчилигин кароо деген пикирде болууда. Премьер-министр көзөмөлгө алыш керек, поездка керек, но ошол поездкадан bir жыйынтык чыгарыш керек да. Барып келгенден кийин что нового они для себя открыли, для Кыргызстана привезли. Отпускада болса, пускай едет хоть куда. Сөз жок унга. А если он на работе, если едет в командировке и чогуу семьясын алып барса, это, конечно, неправильно. Айда Касымалиева туура маселе көтөрүлдү. Менин оюмча бул бир эле министрликке тиешелүү эмес.
Бул ушудан пайдаланып өкмөт, премьер-министр бардык министрлерге текшерип талап коюу керек. Үйлөсү жөнүнө ээрчип өзүнүн эси менен бардыбы же мамлекеттин эси менен бардыбы. Бирок болот мындай көрүнүш, сыртка чыкканда үйлөрүн эчтеп алат өзүнүн эси менен. Ал түшүнөм. Бирок мамлекеттин эси менен барып дем алгандар бул деген бул туура эмес. Министрликтердин жетекчилери үй бүлөлөр менен баратып, ана жанагындай айтылып кеткендей бюджеттен акча алып, анан үй бүлө мүчөлөрүнө дагы бюджеттен акча төлөп берип атса, бул анда коррупция. Бул анда жаза кодексине карата кылмышка тартылыш керек, сөзсүз алар. Ал эми ыракы мамлекеттерге саякат жасап, болгондо да үй бүлөсү менен мамлекеттин эсебинен эс алды делген атка минер тууралуу коомчулукта терс көз карашта. Элдин акчасына ошентип саякаттатышкан турбайбы? Бул эми негизи туура эмес. Өтө чоң коррупциялык бир схема деп айтса болот да, өздөрүнчө баягындай сыртка болуп аткан өнүгүү курстарына жанагындай катышыла турган бандай симпозиумдарга өздөрүн жаздырып алып барып аларга катышпай эле кыдырып ойноп келип атышкан турбайбы? Бул деген эми булардын бардыгын төлөтүп, ордуна койдуруп мындай жоопко тартыш керек го булар. Элдин эмгегинен өзлөрүнүн кызыкчылык үчүн жүргөн эмелерге тыюу салыш керек. Себеби канча адамдар ден соолук үчүн бир сом таба албай кыйналып жүрөт. Аларды чаякаттап өкмөттүн акчасын жоготуп атат. Ошол акчаны керек болсо мектептерге, врачтарга, мугалимдерге бериш керек. Чоңдорубуз билбейм эмнени ойлоп атат. Аларда бир основание керек болуп атыр да. Мындай кеткенде деген эл туура түшүнбөй калат деп ошондой прикрытие менен барып атышат да. Мамлекеттин эсеби менен барган аларга жакшы да. Өзүнүн акчасын кетиргенден көрө. Ал чиновниктердин эмес да, дайыма эле өзүнүн акчасын кетиргизи келбейт да. Бул менин оюмча, жеке оюм, бул туура эмес го деп ойлойм да. Себеби ар кимдин өзүнүн эмеси бар, менет кылыш керек, эмгек кылыш керек дегенде. Ал бюджеттин акчасы, бул Кыргызстан акчасы, бул общий элдин акчасы да. Соңку мезгилде жогорку кызматтагылардын жүрүш турушу, этикасы боюнча мындай ызычуулардын байма-бай жаралуусун өлкөнүн кадр даярдоодогу чабалдыгы, министрликтерди партияларга устукан бөлгөндөй бөлүп берүүнүн кесепети дешет эксперттер. Шекер Сатыбалдиева, Эрмек Райымбеков, Жума Баян. Теманы улай биз студиябызга конок чакырганбыз белгилүү коомдук ишмер, экс-депутат Каныбек Осмоналиев. Каныбек мырза, студиябызга кош келипсиз. Мына бул жуманын чуулгандуу окуясына деп айланды деп айтсак деле болот. Жана социалдык өнүгүү министринин бир канча өлкөлөргө жакындары менен саякат жасоосу, ушул эле министрликтин орун басарларынын чет өлкөлөрдө болгон жүрүм турумдары, иш сапарлары боюнча аябай чуулгандуу окуялар болду. Албетте муну тийиштүү органдар териштирип, чын бышыгын аныктайт деп ишенебиз. Бирок биз ушул маселенин тегерегинде маектешсек, сиз деле бир канча жыл жогорку кызматтарда, мамлекеттик кызматтарда эмгектендиңиз. Негизи эле ушул чет өлкөлөргө мамлекеттик кызматкерлердин иш сапарларына чектөөлөр барбы? Аларга кандай тартиптер, тескөөлөр болот? Бул бүгүнкү күндөгү абдан көйгөйлүү маселелердин бири болуп калды. Өзү болбош керек эле өзү мындай нерсе. Абдан эле ыңгай сабалда калдык, ачык айтышыбыз керек. Бул эми бир эле социалдык өнүктүрүү министрлиги эмес, бардык эле министрликке мүнөздүү болуп калган көрүнүш болуп калды тилекке каршы. Өзү чет мамлекетке чыгуу деген, анын ичинен кызмат иштери боюнча чыгуу деген бул ошол мамлекеттин, ошол өлкөнүн өзүнүн аброюн, авторитетин, кандай деңгээлде экендигин, кандай кишилер башкарып, кандай кишилер иштеп аткандыгын көрсөтүүчү эл аралык бир феномен деп айтсак болот да. Андан кийин ошол барган илимий иш сапар болобу, башка иш сапарлар болобу, анын ичинде мамлекеттик иш сапар болобу, биринчи кезекте ошол барган кишиден карап туруп, анан кийин ошол жердегилер же болбосо башка коноктор дагы өзүнүн оюн айтышат. Кыргызстан андай экен, Кыргызстан мындай экен деп. Эми ошол министрдин орун басарынын тигинде абалда болушу, министрдин өзүнө тигинтип дооматына айтылышы. Бул эми дооматты бир көчөдө жүргөн киши айткан жок. Бул дооматты жогорку кеңештин депутаты айтып атат. Болону да ачык айтып атат. Менимче бул жерде абдан бир чоң тартипти орното турган, бир катуу чара көрө турган бир кырдаал түзүлүп калыптыр да, буну ачык айталы. Негизи эле сиз жана бир канча жыл министрликтерде жогорку кызматтарда эмгектендиңиз да. Сапарлар көзөмөлдөнүш керекпи, чектөөлөр болуш керекпи, же келгенден кийин кандайдыр бир отчеттор берилиш керекпи? Ушул маселе азыр
чектен чыгып кетти же көзөмөлдөнбөй калды? Бул маселе чектен чыгып кетти. Ачык эле жашырбай айталы. Өзү көзөмөлдөнөт. Ал керектүү мыйзамдар менен тастыкталган убагында ал ошол өкмөт, кыргыз өкмөтүнүн жөнүндөгү мыйзамда так даана жазылып турат. Ал мамлекеттик кызматкер деген мыйзамда да так даана жазылып турат. Андан кийин ал жака жөнөткөндө жөн эле баягы чекесинен алып эле сен бара айланайын деген иш болбойт. Ал жерде абдан чоң конкурс болот. Ошол каралып жаткан маселеге ынак болгон, жакын болгон, компетенциясы туура келген киши тандалып алынып анан жөнөтүлөт. Тилекке каршы бизде андай болбой калбады. Бизде тааныш, билиш, тууганым, андайым, мындайым деген азабы келушо келип атат. Анан тиги жерге баргандан кийин дагы ал жерде ачык дискуссия болот, дебаттар болот. Ал жерде Кыргызстандын кызыкчылыгын талашып, тартышып, кызыл чекке чейин болгонго чейин болот. Чектен чыкпай дипломатиялык деңгээлде ошол ишти аткара алган кишилер гана барышат. Ана баргандан кийин баягы шопинг кылып, андай мындай кылып жүргөндүн өзү бул абдан чоң керек болсо тартип бузуучулук деп айтса болот. Ал турсун жогорку кеңештин өзүндө деле ошондой. Мен мурунку депутат катары айтайын. Ким кайда барып аткандыгы, ким кайдан келип аткандыгы, эмнеге барып аткандыгы, кайсыл акчанын эсебинен, мисалы үчүн бюджеттин эсебинен көп барышат. Андан кийин башка уюмдардын деле барса деле бирок Кыргызстанга бөлүнгөн акчанын эсебинен болуп атат да. Ошондуктан бул ишке катышуу бул Кыргызстандын күзгүсү болот. Ошону биз абдан начар жолго, төмөнкү жерге чейин түшүрүп жибергенибиз өкүндүрөт да. Ошол эле учурда жанагы жогорку кеңештин депутаты доомат коюп атпайбы? Айрым министрликтин жанагы катардагы адистерине келген чакырууларды министрлер өздөрүнө ыйгарып, өздөрү кетип калат деп да. Ушуларга да көзөмөл болобу? Кандайдыр таң калдым да мен. Эми мурун мен айтып атпайм, мен өзүм деле моюнума алышым керек. Биздин учурларда дагы болгондур. Бирок катуу кармач элек. Менен баягындай бир ооз көптүр айткан жерим жок. Бирок мен кечээ ошол депутаттын Айда Касымалиеванын баягы катардагы чакырылган компетенттүү кызматкерлердин ордуна өздөрүн жазып алганын өзү бул катуу иликтениш керек. Бул керек болсо жумуштан алынып эле ошол министрди аябаш керек, министрдин орун басарын аябаш керек. Бул эми баягы өздөрүнүн менчик фирмасы эмес да. Менчик фирмасына деле ойлонуп анан барат. Ушул мага ушундай алып келеби, пайда алып келбейби? А бул деген биринчи кезекте мораль маселеси, биринчи кезекте мамлекеттин престижи маселеси. Анан ошол министрди көргөн кичине жаштарыбыз келечекте эмне болушат. Ошондуктан буну жөн калтырып коюуга болбойт. Буну абдан катуу чара көрүш керек. Дагы ашкера кылып элдин алдында ошол чараны экинчи кайталанбай тургандай кылыш керек да. Менин оюм ошондой. Эми бул жана бир эле министрликтин ичиндеги ичара маселе ачыкталып кетти да. Балким жана башка министрликтерде деле ушундай көмүскө сакталып калган сырлар бардыр. Анан негизи эле азыркы өкмөттүн курамына жана кадрлардын сапатына сиздин көз карашыңыз кандай? Абдан начар. Мен кийинки учурларда өкүнүү менен айтып жүрөм. Кадрларды кесип бөлүмүнөн карап тандап алыш керек. Ошол саясатты жүргүзүш керек деп акыркы 10 жылда бизде атайын ошо кадрлар саясатын жүргүзүүчү ведомство ачылган. Мамлекеттик кадр кызматы деген. Ал эмне кылып атат? Ал жөн эле статистика менен эле алектенип отурат. А чынында бунун баардыгы тилекке каршы ошол өкмөттүн аппаратында, президенттин аппаратында, премьер-министр менен президентке жеткирбей ага чейин эле өзүнчө бир мафиялык структураларды түзүп алышып, ошону жасаган кишилердин азабы болуп атат да. Кийинки 5-6 жылда бул иш толугу менен талкаланды десек болот. Ошонун азабын азыр көрүп атабыз. Ошон үчүн иш жүрүшпөй атат. Эми канткенде ушул мындай абалдан, ушул туңгуюктан чыгып кете алат Кыргызстан? Менимче президент өзү баш болгон коопсуздук кеңешинде каралыш керек бул маселе. Ачык. Мисалы үчүн бирөөнү эле жазалап коюп, тототуп коюп эмес, акыркы 3-4 жылда эле отчетторду алып көтөрсө, кимдер ушуну менен шугулданып, алектенип, ошого бир жолу гына калып алганы билинип калат. Ошол жумуштан кетириш керек, тартипти киргизиш керек. Андан кийин эле өзү жолуна түшөт. Мисалы үчүн чет мамлекетке барып, тегерек столдорго, конференцияларга, симпозиумдарга катышуу деген бул ошо Кыргызстандын өзүнүн деңгээлин көрсөтүү деген. Сиз айтмакчы жанагы Кыргызстандын жүзүн көрсөтөт, аброюн көтөрөт деген бир канча атка минерлерге дипломатиялык паспорттор да берилет да. Балким ушул дипломатиялык паспортторду берүүнү да текшериш керек. Аны жеке кызыкчылыгына колдонуу атат деп да сын пикирлер айтылып атат. Өзү эреже боюнча менимче, эгер азыр өзгөртүп эле салышпаса, Тышкы иштер министрлигинин өзүнүн колу менен кете турган документ бул. Тышкы иштер министрлиги өзүнүн ведомствосунун кызыкчылыгын коргогон биринчи адам да чет мамлекеттерде, туурабы? Кандай жол менен алганы түшүндүрүп болуп турбайбы? Ошондуктан дипломатиялык паспорт дегенди биз жөн эле баягындай бир көңүл ачуу, престижге пайдалануу катары болуп калган азабы ушундан болуп атат да.
Эми кайсы бир орган ушул дипломатиялык паспортту да текшерип көзөмөлгө алса болобу азыр? Болот. Биринчи кезекте ар бир министрлик өзү алыш керек. Өзү убагында биздин учурда министрден башкага дипломатиялык паспорт берилчү эмес. Азыр мен кече угушума караганда бөлүмдүн башчылары да алып жүрүшүптүр. Даже ал кезде агенттиктин башчысына дипломаттык паспорт берилчү эмес. Демек бул өзү да бир соодага айланып калыптыр да. Буну эмне жашырабыз? Ачык айталы. Канткенде ушул жанагы кадр саясатын жөнгө салып, жанагы кадрлардын тажрыйбалык деңгээлин жогорулатууга мүмкүнчүлүк бар. Эгер катуу киришсе канча убакытта тартипке сала алат? Мыйзамды иштетиш керек. Мыйзамда бардыгы так даана көрсөтүлгөн. Буга убакыттын эле кереги жок. Мынаса 1 сааттан кийин жөнгө салып кое турган нерсе бул. Бекерин айтылган эмес, кадрлар бардыгын чечет деп. Эгерде кадр күчтүү болсо, мисалы үчүн министрдин келип кеткени ал турсун билинбей калат, эгерде ошо министрликтин кадрлар күчтүү болсо. Ал үчүн ачык конкурстар болуш керек. Болгондо дагы онлайн режимде ошол эле ачык эле өткөрсө болот. Кадр маселесин ушул мына акыркы трагедиялуу деп мен айтам. Ошондон пайдаланып, катуу бир күп катуу бир ордуна коюп кое турган бир себеп болуп турат да. Менимче ошону пайдаланып калыш керек азыр. Рахмат сизге, терең ыраазычылык билдиребиз Каныбек мырза, студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүбүз улантылат. Бул апта кадрлардын деңгээлин, алардын ишмердүүлүгүн ачыктаган, көмүскө былыктарын жүзөгө чыгарган көрүнүштөр менен гана коштолгон жок. Акыйкатчылыкты издеген жарандардын үмүтүнө шоола чачып, укуктук, моралдык жардам көрсөтөт деп ишеним артылган Акыйкатчы институтуна жаңы жетекчини тандоо болду. Албетте тандоо канчалык акыйкат болду, аны убакыт көрсөтөт. Жогорку кеңеш акыйкатчылыкка Токон Мамытовду тандады. Ал депутаттардын 79 добушуна ээ болду. Шайлоо альтернативдик шартта өтүп 5 талапкер ат салышты. Бирок жарыштын ортосуна бирөөсү өз талапкерлигин алып салды. Күрөш коомчулукта фаворит талапкер саналып жаткан Токон Мамытов менен анын 3 атаандашынын ортосунда жүрдү. Кененирээк Чынара Нурсеитованын материалында. Жаңы акыйкатчыны шайлоо жогорку кеңештин шаршемби күнкү пленардык жыйынында эң акыркы каралуучу маселе эле. Бирок эл өкүлдөрү күн тартибиндеги калган маселелерге караганда омбудсменди тандап алуу маанилүүрөөк деп эсептештиби? Айтор аны түшкө жуук карап башташты. Ат салышууга 5 талапкер катталган. Алардын бирөөсү КСДПдан, дагы бири Ата Мекенден. Ал эми Бирбол мыйзамдагы бардык мүмкүнчүлүктү колдонуп, үчөөнү алып чыккан. Демократиялык партиянын фракциясы сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын омбудсменинин кызматына талапкерликке Мамытов Токтогучук Болотбековдун кандидатурасын сунуштап атабыз. Баарыңыздарда өмүр баяны программасы таратылып берилген. Тааныштыңыздар окшойт. Акыйкатчылык кызматка Токон Мамытовду бийликтеги КСДП фракциясы анын мамлекеттик кызматтардагы мол тажрыйбасына таянып көрсөткөн. Ал эми ата мекенчилер Канат Азизге анын жаш курагына карап ишеним артыптыр. Алардын пикиринде жаштарга ооз учунда эмес, иш жүзүндө мүмкүнчүлүк берүү зарыл. Канат Азиздин талапкерлигин сунуштайбыз. Канат Азиз юридика илиминин доктору, коомчулукка белгилүү окумуштуу, жаш муундун өкүлү. Ошондуктан биз ушул жаш муундун өкүлүн колдойлу. Бирбол фракциясынын атынан көрсөтүлүп жаткан талапкерлердин бири Маматурайым Момунов атаандаштарынын арасында тажрыйбалуулар бар экенин эске алып, бул кызматка ат салуушудан баш тартты. Бирок Рита Карасартова менен Рыскул Бактыбаевди эмне себептен акыйкатчылыкка Бирбол сунуштап жатканы ачыкталган жок. 3 кандидатты тең татыктуу деп эсептейбиз. Биздин ичибизде көп талаш тартыштар болду. Биз ушул залдан сиздер татыктуусун тандап бересиздер деген ишеничтебиз. Акыйкатчылыкка тандоо мунусунда альтернативдик шартта жүрдү. Буга чейин дайындоо гана болуп келген. На самом деле замечательно и хорошо. Чындыгында бүгүн альтернативалуу шайлоо өтүп жатканы өтө жакшы. Талапкерлердин ар биринин программасы да кылдат жазылган. Ар бири менен таанышмын. Менин оюмча акыйкатчы болуп ар тараптуу кесипкөй киши тандалуусу керек. Хорошие. Эскерте кетсек, мурдагы акыйкатчы Кубат Оторбаев күтүүсүздөн арыз жазып 26 июнда өз каалоосу менен ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон. Мыйзам боюнча бош орунга 30 күн ичинде жаңы киши дайындалуусу керек эле. Бирок коомчулук жаңы омбудсмен ким болот деп кызыккан деле жок. Анткени бул институт түптөлгөндөн тарта өз алдынчалуулукка жеткен эмес.
Ошентсе да жыйында өлкөдөгү эң башкы укук коргоочуну тандоо жараяны формалдуу гана өтүп жаткандай маанай түзүлдү. Аялдардын, балдардын жана абакта жаткандардын укугу боюнча адатка айланып калган суроолор узатылып, көнүмүш жооптор кайтарылды. Жарышта ким суурулуп чыгаары парламентте буга чейин эле чечилген деген пикирлер да айтылды. Были предложения, чтобы я снялся и так далее, но я этого делать не буду. Талапкерлигиңди алып сал деген сунуштар болгонун жашырбайм. Мен биринчи жолу башкалардан айырмаланып, өзүм демилгелеп, акыйкатчынын программасын жазып коомчулукка сунуштадым. Коомчулук аны жактырды. Эгер баш тартып койсом, аны эл түшүнбөй калмак. И меня не поймут, если я, допустим, Акыйкатчыны тандоо кечки 6-га чейин созулду. Жыйынтыгы көпчүлүктү таң калтырбай койгон жок. Жабык добуш берүүнүн натыйжасында КСДП көрсөткөн 64 жаштагы генерал Токон Мамытовду 79 депутат колдоду. Добуштардын саны боюнча Мамытовдон кийин Канатбек Азизге 16, Рита Карасартовага 9 жана Рыскул Бактыбаевга 6 эл өкүлү добуш берди. Ден соолугга байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары бар. Мына ошол жагына да кеңили көңүл буруш керек. Бирок мындай жыйынтыкты социалдык тармактарда көпчүлүк күтүлгөн натыйжа катары баалады. Интернет колдонуучулары мурунку чекист кантип адам укугун коргойт деп кабатыр. Кыскасы бул күнү жаңы акыйкатчынын дарегине сын жамгырдай жаады. Айрымдары лексиконго Мамытовго байланыштуу акыйкатчы деген жаңы сөздү киргизүүгө да жетишти. Токон Мамытов, акыйкатчы. Акыйкатчы мына ушул жаңы сөздү Урмат Абылгазиев деген мекендешибиз бул жерде Facebook'та жаратты. Куттуктайм. Акыйкатчылыкка шайланган Токон Мамытов көп узатпай шайлоонун эртеси күнү ант берип, буга чейин кайсы кызматты ээлебесин, мамлекеттин кызыкчылыгын каттуу коргогонун айтып, бул иретте ишинин майын чыгарууга убада берди. Бул учурда активист Өндүрүш Токтонасыров омбудсмендикке Мамытовду тандаган жогорку кеңештин таркашын талап кылган акция өткөрдү. Муну менен ал акыйкатчылык кызматка Токон Мамытовдун шайланышына да нааразылык билдирди. Мен Токон агайдын адамдык аретине шек келтирбейм. Антуга акым да жок, а бирок түз эле айтам, кечирип коюңуз, Токон агай, сиз адаштыңыз, өз ордуңузду тапкан жоксуз. Кимдир бирөөнүн укугун коргоп, анан чыкканын көргөн эмесмин, анан автоматтык түрдө эле жогорку кеңеште 79 добушту алып акыйкатчылык орунга отуруп калганын өзү оңтойсуздураак. Дайыма ошо бийлик тарапка ыктап турган, анан мындай өтө агрессивный эмес, тили менен мындай сүйлөмүш эткен бир дежурный сыяктуу адам керек болуп калды окшойт да. Ошентип Токон Мамытов Кыргызстандын эгемен тарыхындагы 5-чи акыйкатчылыкка бекилип отурат. Акыйкатчы институту өлкөдө 2002-жылы түптөлгөн. Ал адам укуктарын коргоо, жабык жайларда кыйноо жана зордук зомбулукту ашкера кылуу милдети жүктөлгөн. Чынара Нурсеитова, Эрмек Райымбеков, Жума Баян. Ошентип акыйкатчылыкка ким татыктуу, кандай жетекчи дайындалганы белгилүү болду. Эми канткен күндө да акыйкат иш алып барса болгону. Себеби коомдо жаш балдардын, ананда ата-энесиз балдардын укугу тебеленип, жүрөк үчүн алган окуялар катталып эле келе жатканы жашырын эмес. Акыйкатчы үлкөн атка минерлердин укугун коргоп, акыйкат издебей, укуктук жардамга муктаждыгы күч жаш балдардын, карапайым калктын тарабына өтүп, калкалап алса гана деген ниет бар. Ата-энесинен кароосуз калган балдарды калыбына келтирүү борборуна жашаган 13 жаштагы кыздын табышмактуу жайкы каникулу коомчулукту бүдөмүк ойго салды. Тагыраагы жаш кызды интернат жетекчилиги жалгыз бой жашаган бейтааныш эркектин үйүнө 1 айга конокко жөнөткөн. Бул тууралуу биздин каналга Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынан билдиришти. Борбордо жашап жаткан өспүрүмдүн тууганы кызды үйүнө алып кеткен кишини аныктап берүүнү өтүнүп, тийиштүү тараптарга да кайрылганы аныкталды. Сырдуу окуянын чоо жайы тууралуу кийинки сюжетте. Бул арызды Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгына Токмок шаарынын тургуну август айында жолдогон. Арыз ээси Бишкектеги кароосуз калган балдарды калыбына келтирүү борборунда жашап жаткан. Анын 13 жаштагы жээни тагыраагы өспүрүм кызды жайкы каникул учурунда 1 ай Орус улутундагы бейтааныш бирөө үйүндө алып жүргөнүн жазып, анын ким экендигин аныктап берүүнү өтүнгөн. Кайрылууда кыздын Орус улутундагы туугандары жок экени белгиленген. Анан биз сурасак, эмне үчүн бердиңиз, конокко дейт. Бирок анын жол жобосу бар да. Бала борбордон кетип аткандан кийин через жана биздин балдар менен иштөөчү органдын уруксатысыз эч кимге бергенге укугу жок. Бул да мыйзам бузуу болуп эсептелинет. Анткени
ал жарандын баягы балага болгон мамилеси кандай, ою кандай экен биз билбейбиз. Эмне себеп менен кыздын айтуусу боюнча баягы чиркөөгө барып жүргөн. Ошол ал жаран менен Кыз кароосуз калган балдарды реабилитациялоо борборунда 4 жылдан бери жашап келет. Күмөн ойлорду жараткан арыз ушул айдын башында Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилген. Аталган мекеме учурда тергөөгө чейинки териштирүү иштерин жүргүзүп жатканы маалым болду. 13 жашар 2005-жылы туулган кызды 21-нен 15-жылга жиберген. Ошол тууралуу бул катталып 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө башкармаларына катталып, азыркы убакта тергөөгө чейинки текшерүүлөр жүргүзүлүүдө. Окуянын чын-бышкын аныктоо үчүн кароосуз калган балдар убактылуу баш калкалган борборго бардык. Бул мекеменин директору Алексей Петрушевский операция болуп ооруканада жатканын айткан анын орун басары бөтөн кишинин үйүнө конокко жиберилген кыз тууралуу бизге комментарий берүүдөн баш тартты. Бирок анын азыр ден соолугу жакшы экенин айтып, психологдун жардамын алып жатканын белгиледи. Куда ее отправили, что с ней было? Она говорит, УСД и УСР ведут же расследование. Расследование? Ну, они же ведут расследование по поводу этой девочки. Возят ее к психологам. Сейчас ее здесь нет. Почему? Она здесь живет и учится в 48-й школе. С ней все нормально? Все нормально. Жива, здорова, все хорошо. А вы можете прокомментировать, где в это время была месяц? Нет, я ничего не. Жеткинчек кызды борбордон сыртка чыгаруу үчүн 1-май райондук социалдык коргоо башкармалыгынан да уруксаат суралган эмес. Жоо боюнча мындай мекемелерде жашап жаткан баланын аны камкордук калган кишиге же асырап ала турган үй бүлөдөн башкалар менен көрүшүүсүнө тыюу салынат. На сегодняшний день, если отправляют чужого... Бүгүнкү күндө мамлекет жоопкерчилик алган мекемелердин аймагынан балдарды уруксаатсыз сыртка чыгаруу кылмыш болуп саналат. Себеби мекеменин сыртында ал бала кандай окуяга кабылаары белгисиз. Ага моралдык, психикалык басым же бачабаздык аракеттер көрүлүшү мүмкүн. Аны эч ким билбей калат. Ар бир балага ал тарбияланып жаткан мекеменин жетекчиси жоопкерчиликтүү. Ошентсе да жагдайды ачыктоо үчүн Петрушевскийдин адвокаты менен байланышып, кароосуз калган балдарды калыбына келтирүү борборундагы тарбиялануучуларды кимдер алып кетүүгө укугу бар экенин сурадык. То, что касается данного... Бул кыздын окуясы боюнча эч нерсе айта албайм, бирок реабилитациялык борбор ачык мекеме. Ал интернат же балдар үйү эмес. Ал жердеги балдар мектепке жана ар кандай көңүл ачуучу борборлорго бара алышат. Ошондой эле борборго ыктыярчылар да көп келет. Бул борбор кез-кезде ар кандай чырдын чордонуна айланаары жашыруун эмес. Мисалы 2012-жылы мында тарбиячы болуп эмгектенген Максим Ровнов аттуу киши бачабаздыкка күнөөлөнүп, ага УКМК тарабынан кылмыш иши козголгон. Кийинчерээк белгисиз себептерден улам ал иш жабылып калган. Бирок балдарга ырдык көрсөтүп жүргөн Ровнов ушул күнгө чейин реабилитациялык борбордо иштеп келгени белгилүү болду. Кесиптештердин айтымында ал баш пайнексиз, үй бүлөсү жок болгон. Мындан улам борбордогу балдар менен чогуу эле жашап жүрүптүр. Максим Андреевич Ровнов, bir 30-35 жаштагы жакшы жаш жигит, билимдүү, тарбиячы, эмеде бияктан тышкары школдо дагы сабак берет, 48 школда сабак берет, 61 школда да сабак берген мен билгенимде. Бияктын тарбиячы болуп туруп абдан жакшы эмелерди жасап жүргөн. Жумушун кири дагы жууп, балдарды дагы кириндирип, үйү жок болуш мүмкүн. Эмнеге дегенде, ошо балдар менен бирге жаткан, бир комнатада, бир кроватта элеген. Аны мен бир өзүмдү тааныгандай да Ровновду жакшы тааныйм. Работаю в центре уже 2 года. Ровнов бул жерде балдар менен түнүп, ушул жерде жашачу. Эртең менен балдар жөнүндө отчет берчү дайым. Өзбекстандын жаран эли соц кызматкер Анастасия Чуйкова ага туулгандыгы тууралуу күбөлүк алып берген, бирок паспорт жасап бере алган жок. Документсиз адамдын кантип балдар менен иштөөсүнө жол берилгени чоң суроо. Ал башка ат менен иштеп жүргөн. Андай болбосо кантип айлык алып жүрдү? Бул боюнча Финполго да кайрылгам. Азырынча жооп жок.
Бирок Ровнов соңку бир айда көздөн кайын болгон. Петрушевский ден соолугуна байланыштуу өргүүдө жүргөн учурда күтүүсүздөн 5 адамды жумуштан кетирген. Алардын ичинде башка бирөөнүн аты жөнү менен иштеп жүргөн Максим Ровнов да бар болушу мүмкүн. Эң кызыгы, директор ал арыздарга операциядан жаңы чыкканда кол койгон. Бул директор бүгүнкү күндө ушу больничныйда болсо, эмгекке жарамдуулугу жок болсо, бул арыздарды кандай негизде кол коюп берип атат деген да бир маселе туулуп атат да. Анан ал кишинин колубу деген дагы бир маселе бар. Ушундай мыйзам бузууларды жашыруу боюнча мүмкүн, потому что менде документтер бар, что ал киши больничныйда депчи. Башкаладагы кароосуз калган балдарды калыбына келтирүү борборун Алексей Петрушевский 15 жылдан бери жетектеп келет. Анын дарегине буга чейин да дооматтар айтылып келген. Жакында эле балдар үйлөрүнүн тарбиялануучуларын жана кароосуз калган жеткинчектерди 2015 жылдан 2017 жылга чейин каникулдарда АКШга жөнөтүп, чет элдик бала асырап алуучуларга көргөзүп, андан пайда табууну көздөгөн Петрушевскийдин катыштыгы бар күмөндүү схемалар текшерилип баштаганы белгилүү болду. Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын маалыматы боюнча мындай турлар АКШнын Project 143 уюму аркылуу ишке ашырылып турган. 3 жыл ичинде жалпысынан 90го чукул бала эс алып келген. Ар биринин Америкадагы эс алуусу үчүн $3000 сарпталган. Алдын алуу уже тааныштырып балдарды ошол орусча айтканда потенциальный үй бүлө мененчи уже маалымат бул бала менен үй бүлөнү уже байлап коюп атат. Заранее маалымат берип коюп атат. Ушундай бизде бала бар Кыргызстанда. Анан ал баланы эми тигил Кошмо Штаттарындагы ошол үй бүлө эч билмексем болуп биздин министрликке ошол эл аралык аккредитацияланган мекеме аркылуу кайрылып, ал бала кайсыл интернатта экенин да билишет. Ошол интернатка ошол запрос жиберип, ошол алганга мүмкүнчүлүк шарт түзүп берип атпайбы. Бирок 2018 жылы жазында бул чакыруу программасы аркылуу балдарды эс алууга жөнөтүү шектүү жагдайларга байланыштуу токтотулган. Анткени буга чейин сыртка чыгып келген балдардын улам эле чакырылып жатканы жана алар жөнүндө маалыматтар чет элдик уюмдарга алдын ала эле белгилүү болуп калганы атайын кызматтарда шек жараткан. Мисалы, америкалык уюм чакыруунун 5-жолкусунда мурда баргандардын ичинен 31 баланы жиберүү керектигин аты жөнү менен көрсөтүп, чакыруу жөнөткөн. Балдардын мындай сырдуу каникулдары тууралуу Алексей Петрушевскийден да, анын орун басарынан да комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Чынара Нурсейитова, Тынчтык Көлбаев, Жума Баян. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүү соңуна чыкты. Коомубузда жалаң гана жакшы жаңылыктар орун алсын деген ниет менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Аба ырайынын демөөрчүсү Памир булак суусу. Аба ырайынын демөөрчүсү Памир булак суусу.